5 oynar. Okey. Илем үстүнөн финалда атаандашы чыгарганын баарыбыз көрдүк. Ошол жерде бизге түшүнүксүз болуп калган нерсе эмнеге эсеп кошулган жок. Ошол жерде жакшылап чечмелеп бере аласызбы көрүүчүлөргө? Рахмат. Бұл деген спорт, ошол спортто Олимпиада ойындарында эл аралык деңгээлдеги калыстар тобу иш алып барат. Ал жерде андан тышкары түз экрандан кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр кетсе кайтадан карап чыга турган мүмкүнчүлүктөр бар. Ал жерде мен ойлойм ошол бир болбос Biz üçün sыймык, ошончо адамдын арасынан бөлүнүп барып катышып келген бул өтө чоң намыс деп эсептейм. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров келе жатат. Кылым караткан, кыргыздын тарыхын жазган 2018 жылдын Кыргызстанда өткөн Азиянын чемпиону Махмутов Акжол. Главный тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по греко-римской борьбе. Заслуженный тренер Кыргызской Республики по греко-римской борьбе. Мастер спорта Кыргызской Республики по греко-римской борьбе Эркинбаев Азат. Главный тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по женской борьбе. Урматтуу мекендештер, урматтуу олимпиадачылар, ардактуу машыктыруучулар. Сиздерди Токиодогу жайкы олимпиада оюндарына ийгиликтүү катышып, туубузду желбиретип, Ала Тоо бооруна жеңиштүү кайтып келишиңиздер менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Олимпиадалык медалдарды, спорттук мыкты жыйынтыктарды, спортчуларыбыздын жетишкендиктерин, өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына татыктуу белек деп эсептеймин. Сиздер бардык кыргызстандык күйөрмандардын үмүтүн актап, элибизди кубанычка бөлөдүңүздөр. Олимпиада оюндарында дүйнөнүн 200дөн ашуун өлкөсүнөн 12 миңден ашык спортчу катышууда. Ал эми Кыргызстандан 16 спортчу катышып, күрөш боюнча улуттук командабыз 3 медаль утуп алды. Кыргызстандын кыз келиндер күрөшүнүн тарыхында биринчи жолу Олимпиада оюндарынын 2 медалына ээ болдук. Баатыр энелерибиз Кыз Сайкалдын, Жаңыл мырзанын руху тирүү экен. Алардын кайратын, баатыр мүнөзүн кыздарыбыз көтөрүп жүргөн экен. Ечен ирет Азия чемпионаттарын, дүйнө биринчиликтерин утуп жүргөн Айсылуу Тыныбекова Токио Олимпиадасынын күмүш медалын, ал эми Мээрим Жуманазарова коло медалын жеңип алып, жалпыбызды сүйүнтүп олтурушат. Урматтуу көрмандар, чын айтсам, сиздердин алдыңыздарда толкунданып турам. Кичине аз күн чет өлкөдө жүрсөк дагы өз мекенимде эч качан сагынбагандай бүгүнкү күндөй сагынган эмесмин. Канчалык алыстыкта болсом дагы ар бириңиздердин колдооңуздарды сезип жаттым. Ушул аянтчага
ар бир спортчуну колдоп, баарыңыздардын чогулуп келип, баардыгыңыздардын башыңыздар биригип, ынтымактуу болуп, бизге канчалык күтүп, ишенип, финалдык беттеш бүткөндөн кийин интернет аркылуу көрүп алып, сиздердин колдооңуздарды көрүп алып, мен чынын айтсам, аябай ыйладым. Ушундай ыраазы болдум сиздерге. Ушул күмүш медалдын баасын утулуп калгандан кийин сезген эмесмин, сиздердин колдооңуздарды көрүп мен кайтадан өзүмдүн маңдай жүзүмө күлкү, маанайым ачылды. Ушул менин бүгүнкү маанайымды сиздер тартууладыңыздар. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Сиздерге 2016-жылы алтын медаль алып берем деп сөз берген болчумун. Бүткүл кыргызстандыктарга сөз берип кеткем. Мен дагы алтын медаль алып келем деп баргам. Бүгүнкү күндө айткан сөзүмө тура албай калдым. Ошол үчүн сиздердин алдыңыздарда кечирим сурайм. Буйруса, биздин жашообуз өзү күрөш токтогон жок. Ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Таазим сиздерге. Чоң рахмат. Сиздердин суранышыңыздар менен анда азыркы сөздү мына дүйнөлүк олимпиаданын жеңүүчүсү Акжол Махмудовго берели. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Күтүлбөгөн жерден сүйлөп калатам азыр. Аябай толкунуп атам, сүрдөп атам. Мынакей күн ысыктыгына карабай ушунча эл келип, бир муштундай биригип, биздин спортсмендерге, биздин бүткүл кыргыз элине өтө чоң дем күч берип атасыңар. Мынакей бул олимпиадада биз үчүн жыйынтыкталды. Күмүш медаль менен 2 күмүш, 1 коло. Мен ойлойм, бун менен биздин артыбызда чоң жаштар, чоң мотивация алып, жаштарга бир чоң бир дем күч болду деп ойлойм. Биздин артыбыздан өсүп келаткан ар бир жаштарга, ар бир спортсмендерге, ар бир окуучуларга калырым ошол Кыргызстандын бир бурчун сүйрөгөн инсандардан болуу. Силердин колдооңорду биз Токиодон алыстан болсо да сезип отурдук. Бул жерде силер биригип, бир муштундай биригип турганыңар эч бир мамлекетте жок мындай бириккен эл. Биздин мамлекетти көрүп алып, бүткүл дүйнө жүзү сыймыктанды. Токиодон баарына мактанып аттык биз. Мынакей биздин күрөштү Ала Тоо аянтчасына чыгып ушунча эл көрдү деп. Тилекке каршы мен ошол күнү силердин үмүтүңөрдү актап финалды утаган жокмун. Бирок ошол күнү Айсул эже финалга чыкты. Биринчи күнү ушул жерден элчи болгонда. Мээрим 3-орунду алды. Ошондо мен аябай сүйүндүм, анткени мен утулдум, мен утулуп силерге жакшы эмоция тартуулай албай калдым. Бирок кантса да ушул Айсул эжебиз менен мээрим силердин келгениңерди актап жакшы эмоция тартуулап берди деп ойлойм. Олимпиадага даярданганга чейин бир ырсаптарды угуп алып, аябай ошол ырсаптар менен жашап калгам, чынын айтсам. Мирлан Самойкожо байкебиздин 4 сапырын айта кетейин. Жер карабай желкени түздөгүлө, биримдиктин билегин күчтөгүлө, тагдырыңды өзүңдүн колуңа алып, сырттан келген жардамды күтпөгүлө деп Мирлан Самойкожо байкебиз жакшы нерселерди айтып кеткен. Турпаңга белгиңди чийип кыргыз, тууңду көтөр ар дайым бийик кыргыз, төркөйлөргө чөгөлөп тизе бүкпөй, түндүгүңдүн алдына бирик кыргыз. Чоң рахмат, терең таазим этмекчимин силерге. Рахмат. Акжолго да чоң ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу меймандар, азыркы сөздү Токио 2020 олимпиадасынын күмүш, Кудай буйрса күмүш болот го, коло медалынын жеңүүчүсү Мээрим Жуманазарова берели. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Баарыңыздарга терең ыраазычылык, ушундай бизди колдоп, коштоп келип бергениңиздерге чоң рахмат.
урматтуу катышуучулар, урматтуу кыргызстандыктар, өкмөттүн аппаратынын уюштуруучуларынын анча-мынча кемчилиги кетип калат. Мен өзүм да байкабай калыптырмын. Эки медальонубузга сөз берилбей калганына. Ошондуктан чакырып туруп үчүнчүсүнө дагы сөз бердирдим. Мына сиздердин алдыңыздарга министрге сөгүш жарыялап кетейин. Рахмат. Кийинки жылдары мындан дагы чоң ийгиликтерге жетишкенин Кудайдан тилейлик. Жакшы калыңыздар.